келди Чынөбекович. Мына акыркы учурда маалымат каражаттарында сиздин Өмүрбек Текебаев Чиркешевич тууралуу, ошол учурда Өмүрбек Бабанов Токтогулович тууралуу айткан пикирлериңиз коомдо чоң талкуу жаратып жатат. Сиздин ушул эки Өмүрбек саясатка аралашына бийлик кызыктар эмес деген пикириңиз коомдо ар түрдүү көз караш жаратты. Айрымдар сын пикир айтып атат. Сиз ушул көз карашты өзүңүздүн оюңузду бийликтин көз карашында карап айттыңызбы же жеке өз оюңузду пикириңизди айттыңызбы? Рахмат. Биринчиден ал күнү ошол Азаттыктын журналисти мага телефон чалып ушундай суроо салганда мен Өмүрбек Чиркешевичтин соту болуп жатканын, ошол соттон мурунку токтомдордун жокко чыган жөнүндө кабарларды уккан эмесмин. Ал болгону суроо берип айтты, мына бүгүн Өмүрбек Чиркешевичке бараткан соттун чечими чыгып, 1-май райондук инстанциясына же болбосо 1-инстанцияга жөнөтүлдү. Анан ушунун өзүнөн эле сот адилеттик орноду. Эртең ушул бөгөт чарасы каралат экен, анан ошо Өмүрбек Текебаевди абактан чыгарышы мүмкүнбү, сиз ушуга ишенесизби дегендей суроо салды. Мен ошондо өзүмдүн оюмду мынтип айткам: азыркыдай кырдаалда, азыркы бийликке өткүр кептердин, Өмүрбектердин кереги жок болсо керек эле деп мен өзүмдүн пикиримди айттым. Анткени эмне үчүн мен мындай пикирге токтолдум? Анткени Өмүрбек Чиркешевичти эгер ошол күнү деле жогорку соттон акыркы токтом менен эле баардык токтомдорду жокко чыгарып, жаңы токтомго алтырып актап жиберсе болмок болчу. Демек анын 1-май инстанциясына жөнөтүп жатканы, экинчиден башкы прокуратура буга каршы болуп жатканы, мындайча айтканда бийлик органдар бир пикирге келе албай жатканы бул бир нерседен кабар берет. Же болбосо алардын атайылап жазап жатканынан, же болбосо атайын эле чоюп жатканы мен ошого негиз кылып айттым. Менин ишенгим келбей турат дедим. Бирок мен буга чейин деле айтып келгем. Азыр да кайталап айталам. Мурунку бийлик тарабынан Өмүрбек Чиркешевичке саясий кугунтук жүргүзүлүп келсе, азыркы бийлик тарабынан саясий куйтулук жүргүзүлүп келет деп мен бир эмес бир нече жолу айткам. Азыр деле ошол куйтулуктун уландысы жүрүп жатат. Анан ошол суроого улай эле мен Өмүрбек Бабанов жөнүндө айттым, Токтогулович жөнүндө айттым. Мына азыркыдай кырдаалда ушул Өмүрбектердин бийликке кереги деле жок болсо керек, буларга кошумча бир түйшүктөрдү алып келет. Мындай кырдаалды туруктуруш үчүн, алаксытыш үчүн ушундай кадамдарга аргасыздан барды деген пикирди айтып койсом, менин ошол сөзүмдү ар кайсы мындай массалык маалымат каражаттарынан ар кандай талкууга алып, аябай актуалдуу болуп кетиптир. Мен чын айтканда муну күткөн эмесмин. Баягы айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман дейт туруп, мен ошол айткан сөзүм үчүн Момбеков ошол Өмүрбектердин саясаткарына кайрылып келишине каршы экен деп атат да. Мен каршы эмесмин да. Мен тескерисинче мен буларды кайта келишин бир эмес эки колдоп колдойм. Бийлик өзү каршы болуп атпайбы? Бийлик өзү каршы болуп аткан ошол, мисалы Өмүрбек Бабановду сурактан суракка сүйрөбөй эле, ошол эгер саясий мотивде козголгон кылмыш болсо кыскартып койсо болот беле? Болот болчу. Өмүрбек Текебаев тактап койсо болот беле? Болот болчу. Бирок ошого барбай атпайбы? Анан бийлик буга кызыктар эмес деген сөзүмдү айттым. Мындайча айтканда чындыгымды айтам деп чыргага болуп калдым да. Эгер элдин пикирин уккусуң келсе, элдин пикирин азыр мен деле айта алам. Мисалы, эл эмне деп атат? Эл азыркы күндө ошол бир Өмүрбекти өкмөт башчысына премьер болсо дейт, бир Өмүрбекти спикер болсо дейт. Мына элдин пикири. Эгер бийлик ошолорду саясатка кайрылышына кызыктар болсо, анда коркпой туруп эле бирөөнү спикерликке, бирөөнү премьерликке алып барса болот. Аны ким койду атыр? Мен ошол бийликтин арамза саясатын айткым келди. Мындайча айтканда, мындай жолго бара албай атат. Бара турган болсо, башка шылтоолорго кылбай эле түз эле барса негиз бар болчу да. Мына Өмүрбек Бабанов жакшынакай болуп Кыргызстан келди. Мен аны бир нече жолу айткам. Ошол кезде Бабанов Кыргызстанга келет, келбейт деп турган кезде бир топ саясатчылар ачык оюн айткандан коркушкан. Жок, ал келбеши керек, ал кеттим деген, саясаттан кеттим дегенде мен айткам, ал саясаттан кеттим dedi, бир Кыргызстандан кеттим деген жок да. Ал кайтып келиш керек, өзүнүн актыгын далилдеш керек деп айткан болчумун. Анан ушунун артынан бирөөлөр кандайдыр бир мындай саясат кылып, мен ошол Өмүрбек Бабановго дагы, Өмүрбек Текебаевга дагы мындай каршы үндөп, анан каршы үгүттөп аткандай кылдырып койду. Менин оюм болсо таптакыр башка негизде айткым келген. Аны бийлик бул ошол эки Өмүрбектин кайрадан саясатка келишине каршы, кызыктар эмес. Эгер каршы эмес болсо анда жазасын. Бирисин актасын, экинчисин сурактарыма токтотуп, кылмышын кыскартсын. Мына ушуну гана айтып койгум келди.